بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد чындыгында мактоолор, алкыш мактоолор Аллах Таалага гана таандык. Мына ошондуктан Аллах Тааланы мактайбыз, Аллах Тааладан кечирим сурайбыз, жана Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Аллах Таала кимди туура жолго салган болсо, аны эч бир адам адаштыра албайт. Аллах Таала кимди адаштырып койгон болсо, аны эч бир адам кайра туура жолго сала албайт. Мына ошондуктан Аллахтан башка илах жок деп күбөлүк беребиз. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси деп күбөлүк беребиз. Жана пайгамбарыбыз ушул сөзүн ар хутбасында кайталаган. Пайгамбарыбыз айткан сыяктуу баштадык. Жана дагы пайгамбарыбыз ар качан өз хутбасында ушул сөздү дайым айтчу, жума күндөрүндө. Инна астaqal hadis kitabullah. Эң чын сөздөрдүн эң жакшысы бул Аллах Тааланын сөзү. Жана жолдордун эң жакшысы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын жолу. Иштердин эң жаманы биздин динибизге, исламга жаңылык кылып киргизилгени. Жана ар бир жаңылык киргизилген нерсе бул бид'ат деп аталат. Ар бир бид'ат бул адашуу, жана ар бир адашуу бул тозок. Бид'ат дегенде кээде ушул арабыздан суралып калат. Бид'ат кайсы нерсе? Машина мингениңиз дагы бид'атпы, куртка кийгениңиз дагы бид'атпы деп. Жок. Бид'ат дегени адам бир амал ойлоп тауып, ушунун аркасынан сооп алам деп намаз же болбосо башка бир кайрымдуулук же бир чогулуп башка ибадаттарды кылган болсо, зикирби, ошол нерсе бид'ат деп аталат. Андан башка нерселердин бардыгы зарылчылык деп аталат. Мисалы, бирөө кымбат телефон алды, телефон намазын окуйм десе, бул бид'ат болбойт булчу. Ошол сыяктуу эле, мисалы, мен пайгамбарды катты сүйүп кеттим, мына пайгамбарды сүйүү арнап мынтип бердим, мына мындай кылып бердим десе болбойт. Пайгамбарыбыз айткан, ким Аллахты сүйсө, пайгамбарды сүйсө, ага ээрчиш керек. Пайгамбарыбызга койгон сүйүү анын таштап кеткен динин карманы. Мына ошондуктан айырмасы ошол. Бүгүнкү ыйык жума күнүндө кылына турган темабыз жакшылык иштердин, жакшылык сооптуу иштер жана ошол нерсени иншалла бири-бирибизге кызыктыруу. Имам Навави өз китебинде бул бапта мынтип баян кылган, жакшылык иштердин көптүгү деп. Бизден суранылган тема ушундай нерсе. Кээде адам сооптуу иш кылам десе, сооптуу иштер эгерде саналуу эле болгон болсо, аны кээ биркилер кыла алат, кээ биркилер кыла албай калышы мүмкүн. Же болбосо кыла алган болсо дагы андан бир кыл ишти кыла бергенден адам кыжылат болушу мүмкүн, жадашы мүмкүн. Аллах Таала бизге бул иште дагы ырайым кылгандагы жакшылык иштер чексиз. Болгону бир эле нерсе шарт кылынат, сооптуу иштер кылынганда. Болгон бир шарты бул Аллах үчүн гана кылыныш керек. Жана албетте ал иштер динибизде көрсөтүлгөн иш болуш керек. Көрсөтүлбөгөн иштерден сооп алынбайт. Сооп алыш дагы негизи оңой эмес. Албетте динибизде бар нерсе болуш керек. Мисалы, жума намазы 2 рекет окулат, билесиздер, фарз. Биз эми жамаат, биздин күнөөбүз көбүрөөк. Биз 7 рекет окуйбуз десек, бул болбойт булчу. Муну кабыл кылбайт Аллах Таала. Болгон Аллах Таала бизге 2 рекет буйруган жума намазын. Ушуну гана кабыл кылат. Айтайын деген нерсе, сооп алыш оңой эмес. Сооп алыш үчүн сөзсүз түрдө Аллах жана Аллахтын элчиси көрсөткөндөй болуш керек. Андан ашканы болбойт. Кем дагы болбойт, аз дагы болбойт. Аллах Таала айык Куранда: "Ва ма таф'алу мин хайрин фа инналлаха бихи алим." Силер жакшылык иштерден кайсыл ишти кылсаңар дагы, албетте Аллах Таала билүүчү. Бакара сүрөсү 215. Жана дагы башка бир аятта: "Ва ма таф'алу мин хайрин я'ламухуллах." Силер кандай гана жакшы иш кылбагыла, Аллах Таала билип турат. Бул фе'л менен айтылат. Бул дагы Бакара сүрөсүнүн 197 аятында. Жана дагы Зулзила сүрөсүндө 7 аятында айтат Аллах Таала: "Фаман я'мал мithqala dharratin khayran yara." Буну көпчүлүгүбүз жаттаганбыз. Кимде ким
заррачалык, бир кыпынчалык нерсе жакшылык иштерди кылган болсо, сөзсүз түрдө ал көрүлөт. Аллах Таала көрөт, кыяматта вазынга салат. Зарра деген сөз эң майда нерсе. Ошол майдачалык жакшылык иш болбосун, бардыгы каралат. Буну дагы кайталап өтөбүз. Сөзсүз түрдө бул жакшылык иштерде сөзсүз шарт кылынганы ыхлас болуш керек. Аллах үчүн гана кылыш керек. Эгер тоодой сооп иш кылып дагы, бирок башка бирөөнү күбөлөндүрүш болгон болсо, андан анда кылынган жакшылык иштер кабыл кылынбайт. Себеби Аллах Таала Кур'анда айткан: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуд-дин". Алар бир гана Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана ибадат кылууга, ыхлас менен ибадат кылууга жана динде бар нерсени гана аткарганга буйрулган деп. Андан башкасы кабыл кылынбайт. Ошондуктан аябай бир кайра кайталасак болот. Жакшылык иш кылыныш үчүн туугандар, эки шарт аябай керек. Өзү бир эле шарт керек. Бирок акыркы замандарда экинчи шартты кош айтып келиш важипке айланып калды. Биринчи шарт ыхлас. Ким Аллахтан башка үчүн кылган болсо, кабыл кылынбайт. Кой эми мен теңдүүлөр мондай жакшылык ишти кылтат, мен кылып салайын, мен мындай кылып салайын десе, ал кабыл кылынбайт. Болгону Аллах менен болгон мамилени чыңдаш үчүн, кыяматта мага сырат көпүрөсүн тез өткөнгө, бейиште неаматталганга болсун, Аллахым кабыл кылсын, Аллах разы болсун деп кылынышы шарт. Бул бир. Антпесе кабыл кылынбайт. Балким күнөө эсептелинет. Эл көрүш үчүн кылынган нерсе кичинекей ширк деп аталат. Кичинекей ширк арам. Пайгамбар айткан: "Ахваф ма ахауфу алейкум аш-ширкул асгар". Мен силерден коркуп аткан нерселерден эң коркунучтуу амалым ал кичинекей ширк деген. Пайгамбарыбыздан сурашкан, бул кичинекей ширк эмне дегенде, бул ария ва сум'a, бирөө уксун, бирөө көрсүн деп кылынган нерсе депчи. Себеби Аллах үчүн да кылышы мүмкүн, бирок ошол эле маалда башкаларга да көрүнүп коеюн деген амал болуп калат. Мына ошол нерсе бизге күнөө алып келе турган нерсе. Аллах Таала өзү сактасын. Экинчи шарты сөзсүз түрдө баягы айткан нерсе, шариятыбызда бар нерсе болуш керек. Пайгамбарыбыз айткан, бул Айша радияллаху анха риваят кылган хадис: "Ман ахтаса фи амрина ма лайса лаху фа хуа раддун". Кимде ким биздин ишибизде, биздин динибизде жаңылык бир иштерди аткарган болсо, ал нерсе кайтарылган деген, кабыл кылынбайт. Башка бир хадисте: "Ман амила амалан ма лайса лаху фа хуа раддун". Ким биздин динибизде бир амалды кылса, бир жаңылыктын башкачасы, ар бир адам амал кылса, мен өзгөчө мындай амал кылып коеюн депчи, ошол амалы кабыл кылынбайт деген пайгамбар. Ошол хадис бизге алтындай эреже боло алат. Динибизде жок нерсе кабыл кылынбайт. Анткени муну биз айтпадык. Бизден чоң алымдар да айткан жок. Абу Ханифа айткан жок, сахабалар айткан жок. Муну пайгамбарыбыз айтып атат. Аллах Таала айткан, пайгамбар эмне нерсени буйруса кылгыла, эмне нерсени кайтарса кайткыла деген. Абу Зар радияллаху анху, аты Жундуб ибн Жунада радияллаху анху, кал: "Култу я Расулуллах". Ал айтат, мен пайгамбарыбыздан сурап айттым: "Эй Аллахтын элчиси, айюл а'мали афдал". Кайсыл амалдар, кайсыл иш аракеттер эң афдал? Иштердин эң жакшысы кайсыл деп сурады. Дегенде ал-иману билла вал жихаду фи сабили. Аллахка иман келтириш эң жакшы амал. Жамаат, эгерде жаныңыздарда месте болсо, кысылышып бошотуп кое бериңиздер, аркадагылар кире берсин, анткени эшик суук болот, колдон келишинче көп адам кирсин бул жаккачы. Иштердин эң жакшысы кайсыл деп сураганга, Аллахка иман келтирүү жана Аллах жолунда согушуу, күрөшүү деди. Култу айюр риқаб афдал. Анан айтты, кайсыл кул жакшыраак эркиндикке чыгарганга. Билесиздер, ал убакта ошол кулдар бар болгон, шариятыбыз кичинекей амал болсо кул азат кылганга кызыктырган. Абу Зар айтып атат, кайсыл кулду азатка чыгарсам жакшыраак болот деди. Дегенде айтты, анфасуха инда ахлиха, өзүнүн баягы үйүндөгүлөр үчүн эң баалуу болгону, ва актаруха саманан, жана баасы эң кымбат болгону. Ошондо айтты, култу ин лам аф'ал, эгер мындай кылбасам не болот дедиле? Ту'ин сани'ан ау таснa'у ли ахрак. Кыйналгандарга жардам бер анда. Жана
эби жок адамдарда кичине бир көмөктөшүп кой. Эби жок дегенде бир нерсе колунан келбей кыйналып кете берет го. Ошондой адамдарга бул кандай нерсе кылтасың деп урушуп, же болбосо маны жаман көрбөстөн шарт барып кыймылдап, өзүң баш көз жетсе жадандашып кой деп. Динибиз ушундай нерсе. Анан айтат: "Я Расулулла, ва ин дa'уфту ан бa'd al-amal." Мен кээ-бир иштерди аткарганга күчүм жетпей калса, алсыз болсом, не кылам дедиле? Такуффу шаррака анин нас. Адамдарга зыяның жетпесин. Сенин зыяның адамдарга жетип калыштан тыйылгын. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Мына ошол нерсең, адамдарга зыянын бербешиң, өзүңүн нафсиң үчүн, өзүңүн пайдаңа садака берүүң болот деди. Муттафакун алейх, бул хадис Сахих Бухари жана Муслимде келген хадис.